Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? TikTok тармагында видеолор өтө эле аша чаап жатат. Күндөн күнгө ушундай аша чаап кетип жатат. TikTok тармагы кайсыл жактан чыккан билесизби? Бул Кытай мамлекетинен чыккан. Кытай мамлекетинен чыккан нерселердин бардыгы көрүп келе жатабыз. Ушул кезге чейин бир жакшы бир нерсе тартуулган жери жок. Албетте видеолорду көрүп чыксаңыз, кыргыздарда дагы ушундай бирин-бирөө ушундай маскалдоо, мазактоо окшогон нерселердин бардыгын жарыялап жатышат. Жана уят сыйыт деген нерсе жок болуп калды, баары бирдей болуп калды. Албетте сиздин да ушул TikTok тармагына жабылышын кааласаңыз, албетте бизге кошулуңуз. Видеого ар дайым лайкты аябай жадырып салыңыздар басып. Ушул TikTok тармагынын жабылышына сиз дагы салымыңызды кошосуз албетте. Анан ошондой эле каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгур ойчондо баса кетиңиздер. Мына бул жерден азыр ушундай жакшы видео роликтерди дагы TikTok тармагынан тапсак болот, албетте көрсөк болот. Бирок TikTok тармагында көбүнчөсү уят нерселер жарыяланып жатат. Эмне үчүн сен өзүңө жараша ушундай видео көрсөң ушундай чыгат деген бул жалган сөз. Себеби сиздин видео ролигиңиз эрекке көп көрүүчү топтогон болсо, ал сөз түрдө уятпы же жакшы видеобу сөз түрдө көп адамга жетип барат. Муну эске алыш керек. Албетте ал сөз жалган сөз. Ошондой эле TikTok тармагын өчүрүүгө сиздин ниетиңиз кандай жана анын ой пикириңизди комментарийге жазып калтырыңыздар. Азыр видеодон ошол жаман видеороликтерди сиздерге көрсөтүп коеюн. Эгерде мен бул факты болбосо, себеби TikTok тармагында көпчүлүк адамдар ишенбей калышы мүмкүн. Анан мени сен ушундай жарыялап бизге көрсөтүп атасың, андай-мындай деген комментарийге жазган адамдар болсо, туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Мен буну TikTok тармагында ушул бузуку нерселердин баары жоюлуп кетсин деген ниет менен гана жасап жатамын. Албетте сиздин колдооңуз керек буга дагы. Ай, батя, көтүңүздөн көтүңүздүн айланасына катып калган боңуңуздан сиздин көт чыдабайт. Неге алдым трубканы? Кимдир бирөөнүн жашы 40тан өтсө, 39-40ка келсе, жашы 40ка келсе, 40ка келип жаман жагынан жакшы жагы көбүрөөк болбосо, анда бул адам өзүн тозокко даярдай берсин дейт. Жаштык мастык кеттеми, 20га чыктың, 30га чыктың, бирок 40ка келгенде жаман жагынан жакшы жагың көбүрөөк болбосо, дагы деле делдерине жаштардай болуп башка кылып, мушташып аткан, урушуп аткан, фитна кылып аткан, зына кылып аткан, өбүшүп аткан, дагы бир нерсе кылып аткан, ушак айтып аткан, гыйбат сүйлөп аткан боло бере турган болсоң, демек сен тозокко даяр болуп калган адамсың деген сөз болот. 40ка чыктың, таразага салып көр. Жакшы жагыңы, жаман жагыңы. Жакшы жагың көбүрөөк болуп, жакшы жагың азыраак болуп аткан болсо, демек сен түз жолдо кетип атасың. Сенде үмүт бар бейишке кирип калганга деген. А бирок жаман жагың таразаны басып кеткен болсо, Başkaca eкен, жөнүңүз таптаза экен. Сакызга чыккан кыздар, бербейм деп айтпаса экен. Казак пен кыргыз бир тууган. Мына топас ким тууган?